Ассаламу алейкум туғандар. Мен сіздер үшін дағы бір үй 50 сотик жерімнен Токойдың жегінде, айылдың жегінде ең маанилүүсү Токой. Айылдың ең ақырқысында асфальт келген жолдың ең ақырқы үй сатуға шықты. 50 сотик же біраз көбірек жеріменен арты Токой, сол жағы жайыт башталат. Мынандай постройкалары, сарайлары бар. Азыр жамыр куй баштады. Мен эч көчөгө чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок. Үйдүн ичинден тартып, анан чуркап барып атканда үйдүн сыртынан дагы тартып коем тугандар. Бирок мага үй жакты, өтө жакшы. Үйдүн ичине азыр чыгарам. Үйдүн ичинде суу бар тугандар. Терезелери пластик болгон, жайыт. Үйдүн жаны сразу жайыт. И бул көчөнүн башталышы. Көчөнүн башталышы айылдын чети. Эң маанилүүсү биздин кыргыз туугандарга өтө ыңгайлуу. Мындай гаражы дагы бар окшойт. Гараж кошунаныкы гаражы эмес. Бирок коросу бар экен, банясы бар экен. Азыр үйдүн ичин тартканга сиздерге монтип жакшы түнүкөдөн жасалган, темирден жасалган жакшы эшик. Оны эми мына коридор, экинчи эшик дагы бар экен. Оор жакшы кымбат баалуу дагы экинчи эшик броневой турат кирериште. Бул веранда. Мынакей. И мондай кладовкасы бар экен туугандар. Верандасынын узундугу 8 метр экен. Үй өтө чоң, конверт салынган үй экен туугандар. İçine girgende мынакей суу бар, свет өткүзүлгөн. Бул прихожка, буну кухня кылабыз. Терезеси пластик туугандар. Мына биздин көчө көрдүңүзбү? Тала, арты жагы, оң жагы дагы тала. Жайыттын айтканда, арты Токой. Момдай орустардын печкасы деп коет. Ошол сакталып калыптыр. Терезе пластик. Мынакей. Мынаны жаап үйдү жылытып жашаса болот. Мынакей арт жак. Азыр эми ачып көрөйүн терезени. Көрдүңүзбү? Шумоизоляция күчтүү. Караңыздар, кандай жакшы, кандай сонун. Мына арты бош да, монтип айтканда. Те арты Токой. Мына эки жамбашы бош жер. Арты уже эч ким жашабайт. Жайыт. Малды кайтарып бересиңер. Тетиги 50 сотик жери артында. Аны менимче андан да чоң кылса болот. 1 гектардан көбүрөөк чыгат үй жери. Мындай көрсөңүздөр. Мына баня экен, мына баня. Баня сакталган жакшы. Бирок мына жерге аттарын байлап коюптур. Тяжеловоз, тяж аттар бар экен туугандар. Эми эшикти жабабыз, мынакей. Эми мындай киргенде мына зал экен туугандар, мына зал. Зал пол курук. Отопление сонун иштейт. Мына жерде спальный комната бар экен. Бунун терезеси дагы туугандар пластик экен. Форточкасы бар экен. Мына жылкылар. Көргүлө. Карасаңыздар канчалык кооз, анан терезе шумоизоляциясы күчтүү экен. Эчтеке болбойт көчөдө. Шамал, жамгыр болот. Мына мен айткан баня туугандар. Эми мынакей дагы бир спальнясы бар. Чоң мондай спальня бар туугандар. Менимче бул спальняны экиге бөлүп койсо болот. Себеп мына терезе, мына арты. Мына арты. Көрдүңүздөр, мына Токойго чейин эгерде ээлеп алсаңыздар 1 гектар жер бар. Сол жактагы жерлер бош турат. Өтө жакшы жерде жайлашкан. Мына хоз постройкалары бар, мынакей сарайлары туугандар. Көрсөңүздөр, менимче өтө ыңгайлуу жерде жайлашкан Токой. Сол жагы мынакей үйгө караганда сол жагында бош жер. Мынакей. Көрдү, бош. Шу кошунанын жери, бирок бул бош, иштетпейт. Бирок момундай чоң тяжеловоздун айгырын бейинсин байлап коюптур. Бейге окшоп атат туугандар. Ошол эми мындай караганда
Өтө ыңгайлуу үй экен. Мына жерден эшик ачып, баягы кичинекей спальняден дагы бир спальня кылып койсо болот. Залы бар экен. Эмне керек? Мына зал мына. Мына зал. Мына спальня. Ошол спальняден мына жерден эшик ачып, дагы бир стенканы мына жерге коюп койсо, бул комнатага терезе бар, наркы комнатага терезе бар. Ошондо 2 спальня болуп калат. Нар жактагы спальня 3 спальня болуп калат. Бир зал болот, кухня бар. Туугандар, көрүңүздөр. Бир эле потолокту мыналарны кайрадан клейлеп коюп койсо болот, жок болсо чечип эле актап койсоңуздар, үй таптаза, жакшынакай. Мынакей туугандар. Көрүңүздөр. Баасы 420 000, кеми бар туугандар. Бирок жер тилкеси кагаз түрүндө менимче 30 же 35 сотик чыгат, а фактически 1 гектардан ашыгыраак чыгат. Себеп токойго чейин иштеткенбиз дейт, эч ким бизге иштеке деген эмес. Токойго чейин басыш керек, бир 200 метрдей басыш керек да. Мен просто тажрыйбамдан айтам, биякта 1 гектар жер сарайлары менен, банясы менен момундай таптаза, тапнакай үй, жылуу сакталган и эме менен эменин жыты жок да, нымдыктын жыты жок. Сонун нымдыктын жыты жок. Жакшы сакталыптыр. Вентиляция кылып тургандар. Көрүңүздөр, кимге ылайык келсе, мынакей азыр мынау көчө, мына түнүккө менен заборлору кагылган. Акыркы үй, биягы жайыт, тала. Кыскасы туугандар, азыр сыртынан дагы көрсөтөм. Да, так да, инженер, Посмотрели, все, сказали. вот, ведущий инженер участка транспорта электроэнергии, филиал Плаза Сити. Вот так просто, 36 до 37, не Что шибко захотите, большая. кто хочет работать, тот работу найдет, скажем По так. поводу Сейчас. мусор здесь оплачивается, да? Ну Да. да, там же вон бочка Так, стоит. и бочка возят, стоят. возят мусор. Живут, не живут, у нас по закону в России же все должны Да, оплачивать. да, Я да. про это- Главное- Если прописан, то да. Даже если не прописан. Сейчас. Нет. Новый закон. Нет. Не-не-не. Ай, у нас как? Сейчас даже Нет. за то, что не убрано, вот не убрано. Тоже Новый наказывают. закон. Да, все наказывает штраф. Насчет этого Только тихо с видно, воздух- за то, что дышим еще воздуха. У нас еще нет на воздух. Ну, говорят, в течение 4 лет, если не освоить, то Ай, отбирают. Здесь, оказывается, течет, да? Да. Там что-то, наверное, посмотреть. Это, может быть, шиферина съехала. Надо это Что-то я, кстати, приехала. Папа, да что сильно идет? Ну, да, Туғандар, мынакей сыртқа шықтым азыр. Жаңбыр құйып атат. Үйдің кебетесі жап-жакшынакай, таза. Мынакей. Көрүңүздөр. Мынакей. Кандай турат, кандай кооз. Өтө сонун. Айылдын чекеси, бирок асфальт. Толугу менен асфальт бар. Айылдын чекеси. Көргүлө. Мынакей үй. Мынакей арты токой. Мына айылдын жээги. Все. Биягы тала жайыт туугандар. Көргүлө. Кимге жакса чалгыла 420 000 кеми бар.